Ассаламу алейкум жамаат. Бүгүн арендада иштеген менен анан 30% парк менен зарплатага, мындайча айтканда зарплатага иштеген текшеребиз. Аренда бул кандай учурда? Сен өзүңдүн машинаң менен иштегиң келбейт же өзүңдө, например, машина жок, анан арендага алып иштегенде, анан паркка барып, ошол парктын машинасын алып смена 12 сааттан күндүзгү же түнкү сменада иштеген. Кайсынысы выгодныйраак? Эки вариантты салыштырабыз бүгүн. Өзүңдүн машинаң менен иштеген бул жака кирбейт. Только парк, биринчиси парк, экинчиси арендада иштеген. Ошону салыштырабыз. Эң эле негизги айырмасы, арендага алган болсоң, арендага, например, комфорт плюста азыр 1600 сомдон суткасына төлөп иштейсиң, а бизнестерде 1800, 2000 бизнес тарифтерине жаңыраак машиналар менен. Анан арендага алганда машина 24 саат бою өзүң менен болот. Эгерде паркта иштеген болсоң 30%ке, күндүзгү сменада иштеген болсоң, например, эртең мененки 9да барасың жумушка, машинаны айдап кетесиң, кайра кечки 9да машинаны алып келип жууп тапшырасың. Бензинди, газды куюп. Айырмасы ошол эң негизги. Анан ошонун плюс минустарын баарын силерге салыштырып көрсөтөм. Эми кээ биркилерге аренда алган выгодно болот. Жигиттер, парктын комиссиясын өзүңөр каалагандай кылып настройка кылып отурган парк бизге да келген. Бул эксперт парк. Бул парк 8 жылдан бери Россиянын территориясында мыйзамдуу түрдө иштеп келаткандыктан өзүнүн айдоочуларына коопсуздукту жана туруктуулукту кепилдикке берет. Парктын комиссиясын айта кеткенде эле өзүңөр тандайсыңар. 3 варианты бар. Биринчи варианты 2%, экинчи варианты ар бир заказдан 4 сомдон, үчүнчү варианты суткасына 55 сом. 55 сом төлөп коюп, каалаган количествода, каалаган суммаңарга заказ кыла берсеңер болот. Жана силер регистрация кылып, ийгиликтүү фото контролдон өткөндөн кийин силерге саламдашуу бонусу 100 сом түшөт. Эң эле жакшы жери досуңду чакыр деген программасы бар. Досуңарды чакырасыңар. Силердин атыңарды айтып регистрация болгондон кийин силерге 1000 сом түшөт. 5 досуңду чакырдың, 5000 сом иштедиң. Круглосуточная техническая поддержка жана круглосуточно акчаңарды каалаган банкка комиссиясы жок чыгарып алсаңыздар болот. Бул реклама эмес деген болсом адашып калам. Бул реклама, бирок силер эгерде кечке иштеген болсоңор, паркка 150 сом, 200 сом комиссия бересиңер. А бул жерде жакшы варианты көп иштегендерге суткасына 55 сом төлөп коесуң, каалаганча заказ кыла бересиң. Бул менин силерге кеңешим. 8 жылдан бери иштеп келаткан тажрыйбалуу айдоочу катары. Кээ биркилерге, наоборот, паркта иштеген жакшы болот да, негизи. Паркта иштеген деле жакшы. Кээ биркилер 30% аз экен деп коет, бирок на самом деле көбүнчө ситуацияда, көбүнчө случайларда, наоборот, паркта иштеген выгодныйраак болуп калат да. Себеби арендада алганда каалайсыңбы, каалабайсыңбы иштешиң керек. Күнүгө стабильно. Оорубашың керек, өлбөшүң керек. Иштешиң керек, короче. Өзүңдүн жумуштарың болбош керек. Бала чака, там, аялың, башкаларга мындай жумуштары, проблемалар болуп калса, көп убакыт бөлө албай каласың да. Минустар ошол. Анан арендада свободный график. Действительно, арендада свободный график. Свободный болгондо кандай? Өзүң эртең менен турасың, же түштө турасың, же кечинде турасың, каалаган убакта туруп, бирок 12 саат обязательно иштешиң керек да. Кайсыл убакта туруп, кайсыл убакта линияга чыкканыңдан көз карандысыз 12 саат иштешиң керек. Свободный график дегенсе, свободный болуп иштебей койгон болсоң, минус 1600 сом кетет. Ошон үчүн 12 саат күнүгө иштешиң керек. Ошон үчүн арендада свободный график деген сөз мындай эле сөз да. Бир суткада 24 саат болсо, ошонун 12 саатын жумушта өткөрсөң, анан өзүңө бирдемке калат. Эгерде 8 саат иштеген болсоң, аренда газдыкын чыгарасың, болду. Өзүң нолдо калып каласың. Өзүңө кичине калыш үчүн 12 саат иштешиң керек как минимум. Анан 30% паркта свободный график жок. Мисалы үчүн каалаганда чыга албайсың. Бирок буларда графигин ошол түнкү же күндүзгүнү өзүң тандайсың. Түнкү график болсо кечки 9дан эртең мененки 9га чейин, күндүзгү график болсо эртең мененки 9дан кечки 9га чейин. Ошону сменалашып, сменщиктер менен иштейсиңер да. Анан арендада кээ биркилерге 7-0 болот. 7 күн иштейсиңер без выходных. 7 күн бою, бир жумада 7 күн болсо, понедельниктен воскресеньяга чейин бардык күндөрү аренда төлөшүң керек да. 7 күн. Эгерде 6га 1 график болгон болсо, 1 күн эс аласың. 1 күн эс алып, 6 күн аренда төлөйсүң, 1 күн эс алган күнүң выходной кыласың өзүң. Любой адам негизи 1 күн эс алыш керек. Например, силерки каждый среда, например, же каждый пятница выходной болгон болсо сага, ошол выходноюңду, например, кааласаң, мисалы үчүн пятница сенде выходной болсо, ал пятницанын ордуна
өзүңө удобный болгон күнү выходной кыласың да, жумуштарың чыгып калган күнү. Вторник, например, выходной кылып койсоң, пятница күнү негизи сенин выходнойуң, бирок пятница күнү иштейсиң да, баягы выходнойуңду бир күн колдонуп койгонсуң. Ушундай да, бир выходной болот, короче, ошол выходной күндү өзүң каалаганың алып иштей бересиң, калган күнүң выходной кылып. Бирок бир жумада бир эле выходной. Анан акчасына келсек, арендада акчасы канчадан канчага чейин иштесе болот суткасына. Арендада иштесең, суткасына минус 1600 сомдон баштап, эгерде комфорт плюс болсо, минус 1600, себеби 1600 бул аренданын акчасы. Эгерде иштебей койгон болсоң, же бир өзүңдүн бир жумуштарың чыгып иштебей калсаң, минус 1600 сом кетет. То есть сен бул жакта иштеген жоксуң, наоборот минуска кеттиң да, 1600 минус. Эгерде сен иштебей, еще машина менен ар жак бер жака жүргөн болсоң, ошол 1600дөн ошол газга кеткен расходторуңду минусовать этесиң, 2000, например, минуска кетесиң, ушундай да. А 30% паркта заработогу 900 сомдон ошол сменада 12 саат иштейсиң, күндүзгү же түнкүдө. 900 сомдон 2000 сомго чейин 12 сааттын ичинде өзүңө чистый калат 30% эсептегенде. Баягы өзүң мисалы үчүн 5-6 миң иштейсиң 12 сааттын ичинде тынбай иштегенде. Ошондон 30% эсептегенде там 900 сомдон баштап 2000 сомго чейин өзүңө калат. 2000 сом менен потолок деп койсоң деле болот да. Андан жогору негизи кыйын эле болуп калат. 2000 сом потолок паркта. Арендада иштегенде ошо минус 1600дөн 2200гө чейин. 2200 потолок арендада. Эми андан деле кээ күндөрү, мисалы үчүн сезондо, жайында, мисалы үчүн көлгө барып келип, аэропортко барып келип, ушундай заказдан болуп кетсе болуп кетет эми, бирок в основном потологу 2200 арендада. Эң азы минус 1600 иштейсиң, эгерде иштебей калган болсоң, өзүңдүн жумуштарың менен жүрүп, 1600 сом карыз болосуң, же 2000 сом карыз болосуң. Максимальный арендада 2200 сом деп түшүнүп койсоңор болот. В основном ушундай 12 сааттан жогору иштеген болсоң ошондо деле. Максимальный потолок 2200 арендада. 30% паркта 2000 сом потолок. Анан залогуна келсек, залог арендада 20 000 сом, кээ мисалы үчүн бизнес класстагылар 30 000 сом деле кылып коюшу мүмкүн. Арендада 20 000, 30 000 сом залог. Экономдо эми кээ 10 000, 15 000 залог дейт ар кандай. Бирок биз биякта в основном комфорт плюс иштешип атабыз да. Анан 30% паркта негизи 3000 болчу, азыр 5000 кылып коюптур, жалаң санаталар болуп калган, көбүнчө санаталар болуп калган да. Баягыда фит болчу мен иштеп жүргөндө. Азыр залог ал жакта 5000. Бул 5000 эмнеге? Жана штрафтарга. Например, силер иштейсиңер, анан штраф келип калган болсо, ошол 5000 залогуңардан, например, 1000 сомдук штраф келген болсо, ошол 1000 сомду төлөп коет. Анан ошол төлөп койгон 1000 сомду сен кайра толуктап коесуң. Сенде 4000 калат да залогуңан. 5000 залогуңан 1000 сом штрафыңды төлөштү, тиги парктагылар. 4000 калат, кайра 5000 кылып залогуңду толуктап, постоянно залогуң 5000 толук болуп туруш керек да. Анан жумуштан чыгаарда, жумуштан чыгып болду иштебейм деген болсоң, 2 неделяда среднем, 2 неделянын ичинде штрафтар келбесе, сен именно машинаны айдаган күндөрүң ошол 5000 залогду толугу менен кайтарып берет. Анан арендада залогду кайтарып беришпегенге аракет кылышат да, көбүнчө эгерде частный адамдардан алган болсоңор. Мындай бергиси келишпей беришет, же бир причиналар таап бербей деле коет. Ошондуктан арендага кылганда ойлош керек, ишеничтүү адамдарды караш керек, же серьезный таксопарктардан алыш керек да арендадан. Анан көбүнчөсү эле ошо арендада минимальный 20 000 залог дейт. 20 000 залог, анан 3 ай иштешиң керек дейт, 3 ай. Эгерде 3 ай иштебей, мисалы үчүн 2 ай же 1 ай иштеп калган болсоң, залогуңду кайтарбай коет да. Полностью кайтарбай коет, же частично кайтарбай коет. Ар бир күнүнгө чыкпай калган, 3 айга канча күн жетпей калса, ошондон проценттерин бирдемке кылып эсептеп туруп, короче, залогуңду кайра кайтарып ала албайсың да, ошондой болуп калышы мүмкүн. Эгерде паркта, 30% паркта штрафың жок болсо, залогуң берет. Анан аренданын дагы бир жаманыраак минус жери, ремонтту 50-ге 50 кыл деп коюшат да көбүнчөсүчү. Кээ бирде полный машинанын ремонтун 50-ге 50 дегендер бар, а кээ биркилер только ходовканы эле 50-ге 50 дегендер бар. Ар кимдин условиясы ар кандай. Бизде ошондой Бишкекте. Негизи арендага бергенде машинаны полный ремонт арендодатель арендага берген кишиники болуш керек да, машинанын ээси жасап бериш керек негизи.
А бизде бирок ар кандай адамдар деле бар да, жаман, чужой не жалко деп айдагандар деле бар. Ошон үчүн бизде 50-50 деп коюшкан. А так Москвада, башка жактарда өзүңөр билгендей эле бүт жанагысы ремонту негизи парктан болуш керек. Анан 30% паркта иштегенде любой срокко иштесеңер болот. 3 ай, 2 ай, 1 ай минимум деген сөз жок. Каалаганча иштеп, каалаганча кыла бересиң. Күнүмдүк иштегениңди күнүмдө сменанын аягында расчет болот да. Сен, например, бүгүн грязными 5000, 6000 иштеп келдиң, ошол саналат эртең отчет сдавать эткениң келгенде. Например, түнү иштедиң, эртең 9-да келдиң, кассаны көрүшөт алар, өзүнүн компьютеринан көрүнөт, эсептеп чыгат. Анан сен чекти бересиң, бензиндикин. Бензинге монча кетиптир, буга мынча кетиптир деп баарын минусовать этишет. Ошонун общий грязный 6000 сумма болсо, клиенттерден алынган выручкасы. Ал жанагы сумма эмес. Көбүнчөсү ошо менен адаштырып алат да, 30% десе. Яндексте обычно комиссиясынан сырткарка чистый суммасын көрсөтөт да. Ошол жердеги суммасын эмес, общий грязный деп эсептеш керек выручканы. Наличными, анан без наличными деп жазылып турат. Ошол эки сумманы кошкон болсоңор, общий грязный сумма чыгат да. А так үстүндө көрсөтүп турган жана графикте кече 5000 иштеттим, андан мурда 4000, андан мурда 3000 деп тургандар, ал тизилип ал комиссиясынан сырткарка чистый сумма. А грязный сумма көбүрөөк болот постоянно. Ошол грязный, например, 6000ден 30% алат дагы эсептеп туруп, ошол 30% өзүңө калат сага. Анан ошону бензин минусовать этишет, өздөрүнүн счетунан парк. Анан калган акчасын ошо паркка канча сом сен беришиң керек болсо, ошону берип болсуң болду, кетесиң. Күнүмдүк зарплатаң күнүгө аласың. Анан ал жакта дагы бир жери, эгерде сен постоянно иштей турган киши болгон болсоң, сени постоянно бир машинага отургузат да. Күнүгө стабильно чыгып иштеген адамдар болсо, прям күнүгө эмес, сен в основном стабильно постоянно иштеген болсоң, например, бир жумада может бир эле выходной алып ушинтип иштеген болсоң, сен постоянно бир айдаган машинаң болот өзүңө бөлүнгөн. Ошону күнүгө айдап чыгасың. Ишеничтүү бир машинаң болот да, өзүң карап жакшылап айдап жүргөн. Анан сенин бир сменщигиң болот, ошол сменщигиңе күнү постоянно айдайсың. Агерде сен бир күн чыгып, бир күн чыкпай, там кейде иштебей, мындай өзүң каалагандай свободный график менен иштейм десең деле болот, бирок анда дежурствого турушуң керек. Дежурствого турганда кандай? Заранее чаласың, бош машиналар болгон болсо, айтат бар деп. Барасың, иштеп келе бересиң. То есть кайсыл машина бош болсо, ошол машинаны берип коет да. Ошондо ар кандай машиналар менен чыгып калышы мүмкүн. Эгерде бир жакшыраак машинаны алып, постоянно стабильно бир машинада иштейм деген болсоң, постоянно иштеш керек да. А так дежурство кылып деле ошентип иштей берсеңер болот ал жакта. Анан кийинки видеолорго силерде кандай идеялар болсо айтып койгула. Кийинки видеолордо өзүңдүн машинаң менен иштеген менен, анан может электромобилди салыштырып көрөбүз. Может дагы башка варианттарын салыштырып көрөбүз. Же өзүңдүн машинаңа бензин менен машинада иштегениң жакшыбы, газ менен иштеген машинада жакшыбы, же электромобиль жакшыбы? Анан может тарифтерди деле салыштырып көрөбүз. Комфорт плюс, ошондой өзүңөр дагы идеялар да берип кеткиле. Анан түшүнбөй калган сурооңор болсо бергиле. Бүгүнкү тема ошондой. Аренда менен 30% зарплатага иштеген, мындайча айтканда зарплатага иштеген, паркка иштеген салыштырып көрдүк. Менин оюмча, лично мага көбүнчө жанагы туура келет экен, өзүм деле паркта ошол 30% паркта 2 ай иштедим, арендада 2 ай иштедим толук. 2 айдан ашыгыраак, биякта деле 2 айдан ашыгыраак иштеп көрдүм. Азыр недавно машинамды сдавать эттим. Санатаны убактынчалуу. Кааласам кайра бир жумадан кийин алсам болот да, машинаны дос баламдыкы болгон үчүн тааныш. Бирок мен үчүн жакшы варианты негизи жанагы экен, паркта эле иштеген. Паркта каалаган күнүң чыгасың, каалаган күнүң чыкпайсың. Анан иштебей калган күнүң аренда төлөбөйсүң да. Арендада болгон болсо, например, мен акыркы күндөрү ооруп кыйналып иштеп жүрдүм. Ооруп кыйналып атканда 8 саат иштейсиң, например, араң ошой күчүң жетет да, жөтөлүп там ооруп жүрүп 8 саат иштегенде аренданыкы чыгат, газдыкы чыгат. Ошол ооруп кыйналып иштегениң аз келгенсип, аренда менен эле газдыкын чыгарып, өзүңө эч нерсе калбай кетесиң. Ошентип 2-3 күн иштедим, эң акыркы күндөрү өткөндө. Ошондон кийин кой деп кайра сдавать этип койдум. Мен же лечение ала албай калат экенмин, например, арендада жүргөндө. Же нормально өзүм иштей албай калат экенмин, жөн эле кыйналганым эле калат экен да. Ошон үчүн ар кимге ар кандай график, ар кандай условия жакшы. Ошон үчүн ар ким өзүңөргө индивидуально чечип алсаңар болот бул маселени. Ошон үчүн мен силерге разжевывать этип бердим, чайнап баарын. Выводду өзүңөр чыгарасыңар. Бул жакта
Менин оюмча, то есть мага подходящий да, бул 30% парк боюнча азыркы моментте. А бирок кийинчерээк может мага наоборот аренда выгодно болуп калат жайында гүл сезон башталып, мындай туристический сезон башталганда. Көрөбүз, убакыт көрсөтөт. Жамаат, анан дагы бир жакшы жаңылык. Мен Нави таксиден таксопарк ачтым. Номер 30-чу регистрация кылабыз. Номер 30 мой YouTube каналдын названиясында эле Баястан О деген таксопарк. Баястан менин атым, О фамилиямдын биринчи тамгасы. Ошол паркка кошулабыз, Нави таксиге регистрация кылып, жана ата мекендик таксини дагы колдоп коебуз. Себеби булардын комиссиясы, общий комиссиясы баары биригип 10% Яндекстегидей почти 20% эмес да. Анан заказдар да уже көбөйүп калыптыр. Мурдагы количество скачивания приложения в Play Market, например, какой-то сумма болсо мурда айына скачивать этилген. Азыр ошол скачиваниялар 10 эсе көбөйүптүр. Водительдер аз болуп атат экен, бирок заказдар көп. Мисалы үчүн бирөө заказ кылат, өзүбүздүн жердештерибиз, өзүбүздүн мекендештер, шаардагылар, например, заказ кылат, приложенияны скачивать этип. Заказ кылганда водитель келбейт да, жок болуп калат. Анан 2-3 жолу ушундай случай кайталанса, алар кайра приложенияны удалить этип салышы мүмкүн да, келбейт экен, болбойт экен депчи. Ошон үчүн ушул убакта, именно ушул моментте биз азыр Нави таксини колдоп, баарыбыз кирип, регистрация кылып, анан до конца алып кетели ушул таксини өзүбүз да колдоп. Себеби, мисалы үчүн, мен силерди Яндексте вообще иштебей койгула деген жокмун. Иштеш керек Яндексте деле, Навиде деле, баарында. Бирок ошондой Яндекс, Навини деле Яндекске конкуренция создавать эте турган деңгээлге чейин алып келишибиз керек да биз. А эгерде андай конкуренция, достойный конкурент жок болгон болсо Яндекске, Яндекс биздин мойнубузга отуруп алат. Болду, ошол бойдон алардын сөзүн угушубуз керек болуп калат. Ошондуктан биз балансты сакташ үчүн бир жака Навини, бир жака Яндексти коюп, мындай экөөнүн бирдей уровеньге алып келишибиз керек. Именно биздин шаарда. Дүйнө боюнча деген жок, Яндекстен дүйнөлүк болуп кетти, көп СНГ мамлекеттеринде, Россияда болуп. Бирок биз именно Бишкекте Нави менен Яндексти мындай бирдей кылып коюшубуз керек. Себеби бир жак монополия болуп туруп, өзүнүн условияларын диктовать этип, водительдерди, клиенттерди каалаганда калчабай турган болуш керек да. Ошондой бирдей болсо жакшы баарыбызга. Анан Навиде деле убактынчалык кыйынчылыктар бар. Аларда, мисалы үчүн, Android менен эле иштей аласың. Анан анча-мынча приложение, ошибкалар бар, бирок алар со временем оңолот. Аларда ар бир функцияларды кошуш үчүн өтө көптөгөн суммалар керек да. Ошол суммаларды табыш үчүн компания, Нави компаниясы, биз иштешибиз керек. Биз иштегенде аларга да комиссия түшөт. Анан ошол акчаны алар кайра реинвестиция кылып, программисттерге берет. Алар дагы керектүү функцияларды кошот, ошибкаларды оңдойт. Анан буюрса да келечекте айфондорго да иштей турган кылып чыгарат. Ошондуктан өзүбүздүн ата мекендик паркты колдоп иштеп коелу. Особенно айрыкча час пиктерде иштеп коелу. Час пиктерде заказ көп болот. Яндекс менен Навинин ортосунда выбор болгон болсо, Навиге басым жасабыраак иштеп коебуз. Себеби бул өзүбүздүн ата мекендик приложение болот. Ошондуктан час пиктерде заказды Нави менен аткарганга аракет кылабыз. А ценасы Яндекстики менен эле бирдей, бирок комиссиясы аз, 10%. Ошондо биз эле выигрышта болуп калабыз. Ошондуктан баарыбыз кошулабыз жана өзүбүздүн ата мекендик паркты алдыга көтөрөбүз.